Бүгүн циркта Кришнаны жыгылганы, Анисаны Бойко көтөргөнү Айбек мен ойлонду. Эржан путу сынса дагы циркка келди. Биздин Бойко Анисаны көтөрө алды деп ойлойсуңарбы? Андыктан кызыктын баары алдында. Цирктин главари клоун окшойт, баарын коркутуп алыптыр. Көрсө Айбек ошону ойлонуп бир чакырганда эле чыгыптыр да. Кришна байкебиз жыгылганда коркутуп кайрадан чыгартты. Бул циркта биз Бойкону көрдүк. Ал көптөгөн таштарды алып чыкты. Желающийлер көтөргүлө десе, мунайга чыгып алыптыр да. Биздин Бойко таштарды колу менен эмес, тиши менен да көтөрөт экен жана ударга да чыдамдуу экен. Андан сырткары таш менен адам көтөрүлсө бир малда Аниса дагы чыгып алыптыр да. Негизи Эржан мени көтөрө албайт эле. Бул аке деле көтөрө албаса керек десем, таштар менен кошо бизи деле көтөрүп салды. Ушул акеге тан бердим. Тиштери өтө прочный экен. Колгейт колдонобу же мумия ичкенби билбедим, айтор машина да тебелеп салды. Бул камыр учунан патыр, андыктан калганын келип өзүңүздөр көрүп. Күндө 25-июньдан 5-июльга чейин ровно саат 20:00. Жайгашкан жери Пионерская, жаңы газондун жаны.